Кыргызтелекомдун миллиондогон курмандыктары. Алло, братан, ты не в курсе, как включить интернет? Же интернеттин ылдамдыгын кантип текшеребиз, үйрөнөбүз. Биздин коомдук бирикмеге Кыргызтелекомдун Оштогу филиалына алданган жаран кайрылды. Мне нужен интернет ваш. Ал өзүнүн билдирүүсүндө төмөндөгү фактыларга токтолгон. Мен 2022 жылы 13 октябрда Ош шаарында Кыргызтелекомдон проводной интернет коштурганмын. 5103 сандуу келишим түзгөнмүн. Алар мага секундуна 30 мегабит ылдамдыктагы интернет беребиз дешип, bir айга абоненттик төлөм 891 сом төлөтүп алышкан. Бирок кошулган күндөн баштап интернет бир иштебей баштады. Жаан жааса, шамал болсо, таптакыр суткалап иштебей калып жатты. Bir айда 10дон ашык мастерин чакырдык. Интернет иштесе дагы абдан начар иштеп, болгону секундуна 5 мегабит берип атышты. Биз ар күнү измеритель менен ченеп жаттык. Ылдамдыгы 5 мегабиттен ашкан жок. Чалсак операторлор өтө одоно мамиле кылышып, кемсинтип сүйлөшөт. Мен патриот болуп, акча мамлекетке түшсүн деп силерге кошулгам десем, патриот болбой эле кой, башка провайдерлерге кошулуп ал дешти. Акчаңдагы ненеңди алайын. Оштелеком саламатсыз үчүн чыгып атат. Интернетибиз четверктен бери иштебей атат. Нет интернета, братан. Вот я мышкой жму, но нет интернета. Качантан бери дейсиз? Четверктен бери иштебей атат. Четвертте де чалганбыз, пятница заявка бергенбиз. Анан жанагы бир специалистиңер бар. Ал пятница күнү кечке күттүрүп туруп, унутуп калыптырмын эже деп койду. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Ошондон бери без интернет отурабыз, биздин интернет менен жумушубуз бар эле. Себеби кече саат 9-дан баштап. Замечательно. Таңаткыча 3-ке чейин. Поразительно. Отлично чыккансыздар эже. Гениально. Канчадан канчага чейин? 9-дан таңгамал 3-ке чейин. Ну что тут непонятного? Кечки 9-данбы? Да. Никогда такого не было, и вот опять, да? Отлично чыккан, даже 5 мегабитке чейин секунду кармаган эже. В пятницу у вас, да, не работало. Пятница не работала. Впрочем, ничего нового. Неге не работало, неге? Себеби эмне? Ошо роутердан да болушу мүмкүн. Сиз менин договорумду көтөрүңүзчү, ушундай 9-дан 5-ке чейин иштесе болот, же 3-төн 4-кө чейин иштесе болот деген жазуу бар бекен. Менин договорумду көтөрүңүзчү. Силер круглосуточный мага интернет бересиздерби? Вот колдун. Ваше место у параши. Биздин өлкөдө ачык маалыматтарга караганда эки гана провайдер мамлекеттики: Альфа Телеком жана Кыргызтелеком. Конок бейлелибиз бир аз акча болсо дагы мамлекетке түшсүн деп патриот болуп, мамлекеттик провайдерлерге кайрылышса, алардын кылганы мына ушундай. Самый ненадежный поставщик услуг. Скорость интернета на нуле. Не связывайтесь с Кыргызтелеком, если не хотите тратить уйму времени и нервов. Скорость интернета вместо заявленной 15 мегабит в секунду, 0,8 мегабит в секунду. То есть элементарно открыть соцсети, открыть фотографии невозможно. В службе поддержки ничем не помогут, а нахамить запросто. Мол, ничего не сможешь сделать. Что интернет, что обслуживание на дне. Тупизм и дебилизм. Лишь бы вас подключить и получить ваши деньги. Уважаемые поставщики интернет-услуг, провайдеры, спасите Ошскую область от этого монополиста никчемного. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Плохой интернет. Хочешь за пару месяцев посидеть и потратить кучу нервов и времени, то смело подключайся к провайдеру Кыргызтелеком, где вы бродите, дорогие Мегалайн, Скайнет, Сайма и другие провайдеры. Приезжайте в Нарын, спасите нас от этого вечно лагающего интернета от Кыргызтелеком. Статистика боюнча, бул жолу 4 миллион 700 миңдей интернет колдонуучу бар.
Бул статистикалык ачык маалыматка караганда, бул жолу өлкө боюнча 250 миң, 300 миңге жакын Кыргыз Телекомдун интернет абоненти бар. Забудем об этом. Альфа Телекомдун абоненттерин кошпогондо канча миллион абонент жеке интернет провайдерлерден колдонот. А бул деген сөз кыргызстандыктар ай сайын миллиондогон, жыл сайын миллиарддаган акчаларды мамлекетке эмес, жеке жактарга интернет үчүн берет дегенди билдирет. Эмне үчүн Кыргыз Телекомдун баардык шарты бар туруп, мамлекетке пайда алып келбейт? Эмне үчүн миллиарддаган акчалар сыртка чыгып кетет? Как такое возможно? Эгер ушул абоненттин айткандары чын болсо, Кыргыз Телеком аларга ишеним арткан миңдеген адамдарды алдап, аларга материалдык зыян келтирип жатат. Азыр биздин көпчүлүк мекендештер мегабит интернет ылдамдыгын түшүнбөйт. Чего? Акчасын төлөшөт дагы, интернет жок болсо күтүп отура беришет. А элден алган миллиондор казынага түшүп жатабы? Бул Кыргыз Телекомдун Ош филиалы. Имараты чоң болгондуктан, ал жерде жеке фирмалар, окуу жайлар арендага алып иштешет. Алынган акчалар мамлекетке түшөбү? Ушинтип бош калган имаратты жеке жактарга арендага берип коюп карап отурганча, кызматкерлерди көбөйтүп, Кыргызстанды 100% сапаттуу интернет менен камсыз кылбайсыздарбы? Урматтуу бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, Кыргызстандагы интернет провайдерлердин баардыгын мамлекеттин балансына алууңуздарды суранабыз. Шикарный план. Урматтуу мекендештер, интернет колдонуучулар алданбаңыздар. Төмөндө интернеттин ылдамдыгын кантип текшерет, көрүп алып, текшерип, келишимде көрсөтүлгөн ылдамдыкты бербесе, талап кылыңыздар.